кыргыз тарыхында кыргыздар деги эле ошол Балбал ташка ошол жерде биз бүгүн кеп кыла турган ошол эле бир топ баалуу өздөрүнүн дүйнө таанымындагы бир топ нерселерге кандай көз карашта болгон ушунун баарына жооп алып, анан бүгүнкү ошол жерге тартылган сүрөт кереги барбы, жокпу, жаман болсо эмнеси менен жаман, зыян болсо эмнеси менен зыян, жакшы болсо эмнеси менен жакшы, эмне үчүн бизге керек деген бир топ суроолорго жооп алалы деген ниетте болчубуз. Атайын ушул маегибиз бир тараптуу болуп калбасын деген ниетте ошол эки тарапты, керек болсо үч тарапты чакырууга аракет кылдык эле. Коомчулук айткандай бир тарабы муну ушул саясий партиялардын бири же тагыраак айтканда Бир Бол партиясы демөөрчүлүк кылып, каржылап тарттырышкан экен десе, биз алардын дагы жаштар канатына атайын ушул ишке тиешеси бар деген адамдарга байланышка чыгып, маселенин атын айтып коелу, дароо эле Атай деген жигитке байланышка чыгып, эфир боло тургандыгы жөнүндө билдирип, ошол келип эфирге катышып берсеңиздер, тиешеңер болсо аны айткыла, тиешеңер жок болсо муну айткыла, коом баягы чындыкты билсин деген сунуш менен кайрылганбыз. Бирок эмнегедир азыркыга чейин такыр жооп болгон жок. Жана ошондой эле ошол граффити деген атайын сайтка кирип, ал жерде ошону тарткан авторлорго атайын кайрылуу да жаздык эле, өтүнүч да жаздык эле эфирге келсеңиздер деп. Укканда, көргөндө жан жок, эч ким келген жок айтор. Ошону менен экинчи тарап келип отурсат, мен чекесинен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Жаш тарыхчы, тарыхка сүңгүп кирип, ошо кыргыз жазуулары боюнча изилдөөлөрүн жүргүзүп келген Чыңгызхан Амантурулу отурат. Саламатсызбы? Арбаңыздар. Жана ошондой ошол Facebook бир топ социалдык тармактарда, Акипресс сайтында ушул маселени көйгөй катары көтөрүп жүргөн жаштардын өкүлү Нурбек Асаналиев да келип отурат. Эмне үчүн ушул маселеге токтолуп атат, өздөрүнүн оозунан угалы деген ниеттебиз. Саламатсыз, куш келипсиз Нурбек. Саламатсыздар, урматтуу жалпы калайык калың журт, радио угармандар. Биз ушу эфирге келип атканыбыздын себеби ушу Нарым Бишкек Тору Карт унаа жолундагы Боом Капчыгайындагы Тогоркада тартылган кыргыз улутун мазактаган жана кыргыздын тарыхый мураздарына туура келбеген нуктагы заманга жараша тартылган сүрөттөргө каршы экендигибизди билдирип, ушу 1,5 айдан бери эле ушу маселени коомчулукка жарыялап көтөрүп келе жатабыз. Биздин максатыбыз ушу кыргыздын тарыхый мураздарын аябай бир жаман илдетте, бир көрүнүштө кылып сүрөт тартышкан. Бул ушу Боом Капчыгайындагы сүрөттөргө аябай бир кандайдыр бир өзүбүздүн бир патриоттук сезимдерибизди, кыргыз элине ушундай мазактаган сүрөттөрдү тарткандыгы үчүн биз аларга кандайдыр жоопкерчилик болобу же жалпы эл көтөрүлүп ушул сүрөттү ары өчүрүп жоготушабы, ушул маселе боюнча келе жатабыз. Бирок мына сиздер ушу Facebook тармагында биз көп эле байкап атабыз. Бир топтор менен араздашып атасыздар да. Мынакей монтип жаман сүрөттү тартып салыптыр, муну жоготуш керек, өчүрүш керек деп сиздер өз пикириңерди айтып атасыңар. Экинчи тарап мурун Аксый эле турбады эле, анда каякта жүрдүңөр эле. Мурун Саша, Петя деп жазып аткан анда каякта жүрдүңөр эле. Эми эле чыга аласыңарбы? Же ушундай жарма мекенчилдерсиңерби, жарма патриотсуңарбы деген жарлыктарда силерге жармаштырып атат да. Бул жерде эмне тартылган экен, ошо угарманга түшүндүрүп айтып берсеңиздер. Эми бул жерде Боом Капчыгайында тартылган сүрөттөрдө бир улуу биз көчмөн урууларынын илгерки балбал таштар келтирилген. Ушу балбал таштардын үстүнө маймылдарды отургузуп, аны колуна бир таякты карматып, балбал таштын көзүн чукуп, андан тышкары бир уят көп нерселерди тартып аракет кылышкан. Андан ушу адам баласынын мүчөлөрүнөн бери тартып иттей кылышкан. Бирок бул жерден алыстан көрүнбөйт экен да. Биз атайын жакын барып, ошол жерден токтоп, атайын бир кадрларга тартып, биз ошону коомчулукка жеткирели. Булар биздин мазактап ушундай туура эмес сүрөттөрдү тартып атышат деп эмей кылдыктан, негизи эле бул тарыхый мураздарыбызды ушунчалык мазактап тартып атышат да бул сүрөт тарткан ээлери. Биз да ошо жол боюнан өтүп баратып көргөнүбүздө мындай бир караган көзгө болор болбос кемчилиги көрүнбөсө дээрлик мындай көрүнбөйт экен да. Анан мунун эмнесине мынча чалап атат десек, сиздер айтып атасыздар, мына мондай тартты. Атайын баа сөзүбүз кургак болбосун деп мынакей сүрөттөрдү алдыбызга чыгарып отурабыз. Азыр ушуларга да кенен токтолуп, анан кененирээк сүйлөсөк деген ниеттебиз да. Мына балбал таш жөнүндө кеп болуп калды. Деги эле мына сиз тарыхчысыз агай, кыргыз жазууларын изилдеп жүрөсүз. Кыргыздар ошо балбал ташка кандай мамиле кылган? Деги эле аны эмне үчүн колдонгон? Балбал таш бул байыркы кыргыз элинин, деги эле түрк элдеринин, көчмөн элдердин тарыхында бир маданиятынын белгилүү бир бөлүгү болуп эсептелет. Бул көбүн эсе
мүрзөгө байланышкан, башкача айтканда өлүк көмүү салтынын ажырагыс бир бөлүгү болуп эсептелген көрүнүш болуп эсептелет. Бул балбал коюу салты эмнеден келип чыккан? Бул байыркы көчмөн элдердин анчинде ошо кыргыздарындагы өлүк көмүү салтында ошол мүрзөлөргө кандайдыр бир белгилөө максатында кайсы бир белгилүү жылдарда, мисалы эскерүү учурларында, мисалы үчүн ашында, ушундай учурларда эскерүү коргончолору деп атайын бир таш менен бир белги коюшкан, эскерүү белгилери. Мына ошол белгилүү адамдарына, уруу башчыларына, бийлерине, бектерине, эл башчыларына, ажоолорго, кагандарга ошол аны менен эле тим калбастан ошол белгилүү мындай бир мемориалдык комплекс сыяктуу кылып, ошол эскерүү коргончосунун жанына түрдүү мамы таштарды, бетинде жазуу коюлган эстелик таштарды, андан сырткары ушул балбал таштарды коюшкан. Муну байыркы кезде бедис деп аташкан. Башкача айтканда ошол адамдын түс келбетин толук бойдон чагылдырып берүү. Бул башка учурда колдонулган эмес, тек гана ошол өлүк көмүү салтынын ажырагыс бөлүгү. Демек, баягы маркумду эстеп туруш үчүн, кайсы жерге сөгүү жашырылгандыгын эстеп туруш үчүн, туурабы? Окумуштуулардын көпчүлүгүнүн айтуусу боюнча, алардын көз карашы ушундай: ушул балбал таш өлгөн кишинин чыныгы келбетин сүрөттөгөн дейт да. Башкача айтканда, ошол өлүп жаткан адам мүрзөдөгү, мисалы үчүн ошол мүрзөдө жаткан адамдын нак келбети ошол бедиске, башкача айтканда балбал ташка сүрөттөлүп чегилген да. Ал ошол эле учурда бир көркөм өнөр маданиятынын дагы бир албетте үлгүсү да болуп кетет. Бирок негизи бул мүрзө маданияты, башкача айтканда өлүк көмүү салтынын гана негизин алкагында караштырылганын байкасак болот. Сөзүңүзгө аралжы, мына ушул балбал таш жөнүндө кеп болгондо, мына бул жердеги менин колумда турган сүрөттөргө сиз да үңүлүп буга чейин да көрдүңүз, мына азыр да көргүзөйүн. Балбал таштар бирин карасаңыз ошол кыйшайып калган, бирөө караманча чачырап кеткен, бирөөнүн тең жарымы биз кадимки Голливудтун киносунан көргөндөй терминатор болуп жарымы караманча эле жокко чыгып калган, дагы бирөөнүн үстүндө болсо жылаңач мечин маймыл отурат. Деги эле сиз ушуга кандай карайсыз? Биз айттык го, ошол дагы бир жолу кайталап айтабыз да, бул өлүк көмүү салтынын ажырагыс бир бөлүгү да. Муну менен эч кандай бир тамашалаганга мүмкүн эмес да. Мейли ал маданияттын үлгүсү кылып алып чыгып, жакшы ой тилек менен дагы болсо, кандайдыр бир тартып, кандайдыр бир ландшафттык дизайндын же болбосо интерьердин бир же болбосо декорациянын бир бөлүгү кылганга мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн, биз албетте үйүбүздүн төрүн ата энебиздин, чоң ата чоң энелерибиздин мүрзөсү менен кооздобойбуз да. Мына ошол сыяктуу эле балбал таштар менен үйлөрдү же кайсы бир жерлерди, коомдук жайларды кооздогонго мүмкүн эмес, жол берилбейт да. Бул биринчиден моралдык жактан туура эмес да. Экинчиден бул биздин маданиятты тебелеп-тепсе таптакыр туура эмес. Мирбек мырза, айтсаңыз, коом кандай реакция кылып жатат? Көз карашы кандай коомдун? Кимдер басымдуулук кылып жатат? Эми бул ушу жол боюндагы сүрөткө көпчүлүгү жолдо жүргүнчүлөр бизге кайрылышып, ушу мен эми өзүм журналист тармагында дагы иштейм, анан ушул жагында дагы көп маселе жаралып, мында Саякбай атабызга туура эмес мамиле кылган деп ошондо кайрылышканда, биз анда ошо жана калпак кийип турган балбал менен дагы башында Американын тиги шляпасын кийип турган дагы бир балбал ташты баам кылганбыз да. Анан азыр маалымат каражаттарында, анан жана социалдык тармактарда көпчүлүгү бул негизи туура эмес, бул улуттук тарыхый мурастарыбызды туура багытта кылышыбыз керек болчу. Булар эмне деген эме? Эми алыстан көрүнбөгөндөн кийин жакындагы сүрөттөрдү биз жарыялаганда алардын ою 90% өзгөрдү да. Анан азыр кандай кылсаңар да муну өчүрүп нары жоготушуңуздар керек. Бул эмне деген? Бул партиянын же жарнамасыбы же кандай багытта тартылган? Бул такыр өздөрү да, ушу сүрөтчүлөр өздөрү да чечмелеп бере албай атат. Бул эмне экен? Эмне багытта, эмне максатта тартышканын билишпейт. Атайын иликтөөбүз кургак жана супсак болуп калбасын деп биз сүрөтчүлөр союзуна да кайрылдык эле. Жетекчиси дагы бул тууралуу кабардар. Ал тургай сүрөттөрдү көрүп өзүнүн пикирин билдирди. Биз эфирге келип айтып беребиз деп бирөөнү жөнөтөбүз десе эле, бирок эмнегедир атайын өкүл келген жок. Бирок алардын бир ооздон айткан сөзү, бул эч кандай маданият катары таанылбайт. Бул деген улуттун бир жетишкендигине, улуттун тарыхына, маданиятына болгон маскаропозчулук, шылдың, муну биз эч кандай колдобойбуз. Биздин ушул сүрөтчүлөр союзуна мүчө дагы эмес. Эгер мүчө болсо, биз аны мүчөлүктөн чыгарып, катарыбыздан караманча четтетип, өзүбүздүн жазабызды берет элек. Булар бир ээн баштардын кылганы деген
жорук жоосунда айтып атышат. Ошол эң баш дегендерге силер кайрылып көрдүңөрбү? Эмне үчүн тарттыңар деп Мирбек? Бул боюнча эмне үчүн тарттыңар деп кайрылып көргөндө деле башында кандайдыр бир жооп берип атышкан, андан кийин кайра жооп берүүдөн баш тартышты да биз такыр алар менен байланыша алган да жокпуз. Анан жанагы Бир Бол партиясынын кандайдыр бир тиешеси бар деп биз ошо иликтөөлөр менен иш кагаздарды дагы топтодук. Бул боюнча эч кандай уруксат алган эмес. Жергиликтүү бийликтен бул Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көк Мойнок айылына караштуу экен, тиешелүү участок экен. Ошол жактан уруксат алынган эмес. Андан тышкары райондук бийликтен, облустук бийликтен, анан Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигинен уруксат кагаздары алынган эмес. Маданият министрлигинен дагы фестивалдын аркагында тартылган сүрөттөр дейт да, граффити. Анан алар дагы эч кандай уруксат бербегендигин, жөн эле бул жерде өздөрүн билип өтүгүн төргөлгөн көчө сүрөтчүлөрү өз билгендерин кылышкан да. Түшүнүктүү. Мына биз ушул маселеге келгенде атайын силердин кайрылуу каттарыңарды карап отурабыз. Угарманга түшүнүктүү болуш үчүн айтып коелу. Ал жер эгерде административдик жактан алып караганда Ысык Көл облусу Тоң району Көк Мойнок айылына карайт экен жер. А бирок ошол таш кулап кетпеш үчүн, коопсуздук үчүн орнотулган 600 метрлик узун дубал бул болсо Кыргыз Республикасынын транспорт министрлигине караштуу экен да. Демек, алар айтып атат, биз эч кандай уруксат бергенибиз бар, өчүрсөңүздөр болот деп. Атайын өкүлдөр сиздерге жооп айтты, мисалы ошол райондун жетекчиси же болбосо айыл өкмөтү дегендей? Азыр бул боюнча ошо жергиликтүү бийлик Ысык Көл облустук өкүлчүлүгү өкүлү Эмилбек Картагаев социалдык тармактарга да жооп берди. Өзүбүз менен байланышканда дагы бул боюнча комиссия түзүлүп атат, азыр иликтелип атат. Анан көп каражат кетиптир. Мисалы бийиктиги 7 метр, узундугу 100 метр буга эсептеп көргөндө 1 метр квадрат метрин 1000 сомдон ушул сүрөттөрдү тарткан экен. Жалпы баш аягы 700 000 сомдой каражат сарпталган деп айтышат да буга. Анан азыр Кочкор районунан, Нарын районунан, ошол эле Көк Мойнок Тоң районунан элдер атайын кол топтоп бул сүрөттү тез арада өчүрүп нары жоготушуңуздар керек. Биз дагы бийликке кайрылабыз. Эгерде ушул боюнча кандайдыр бир чечим болбосо, биз анда дагы башка жолдорго барабыз дегендер болуп атышат да. Сөзүңүзгө аралжанда биз ошол чындыкты билүү үчүн Ысык Көл облусундагы атайын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлүнө кайрылдык эле. Тагыраатында Каптагаев Эмилбек Саламатович төмөнкүдөй жооп берет, анда кулак салсаңыздар. Баштадык. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен түз байланышта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Каптагаев Эмилбек Саламатович бар. Агайга бир катар суроолорду узатып, сиздер менен чогуу жооп алсак. Эмилбек мырза, айтсаңыз, ушул жол боюнда тартылган сүрөттөр боюнча качан кабар алдыңыз негизи алгач? Биринчи ошо мен жанагы интернетке чыгып кеткенде кабар алып, анан Бишкектен келатканда токтоп бир көрдүм. Атайын өзүңүз токтоп көрдүңүз, Жолго карай үстү чыккан жокмун, жол боюнда туруп көрдүм. Кандай таасир калтырды, мындай сизге жеткиликтүү болдубу? Буга жок, бул мындай сүрөттөргө баягы мындай ар кандай көз караш менен караса болот да. Эгерде бул жолдун боюнда анын үстүнө ушу көлгө келаткан жолдун боюнда көрүнө жерде турбаганда эми жөнөкөй эле көз караш менен карап койсо болот. Анткени бул биздин эле жерде эмес, дүйнөнүн баардык шаарларында мындай тамдарды ар кандай сүрөттөр менен, ар кандай ушундай баягы көчө художниктеринин чыгармалары көп. Бирок бул жерде биринчиден көлгө келаткан дарбазада турганы, экинчиден мындай бир абстрактуу темалар эмес, кыргыз улутуна, кыргызга байланышып аткандан кийин бул талкуу болуп, эл тарабынан нааразычылык болуп атканы туура да. Мен муну туура эле көрүп колдодум. Бул мындай сүрөттөр менен биздин көлдүн дарбазасы көрүнүктүү жер кооздолуп, расмий катары мындай турушу жарабайт. Айтсаңыз да, мындай административдик территориалдык жактан алганда Ысык Көл областына карап атат да, тагыраагы бул Көк Мойнок айыл өкмөтүнө карайт экен. Ал жерде айыл өкмөтү дагы, райондун акими, жетекчилик сиздер да айтып жатасыздар, эч ким уруксат берген эмес. Демек бул чындап эле эң баштык болгонбу? Жок, бул бизге караган менен бул тамдар, жанагы бул тирөөч дубалдар да. Ооба. Тирөөч дубалдар жолдун жанагы инфраструктурасына кирет дагы. Негизинен бул транспорт
министрлигинин карамагына өтөт булар баланскачы. Анткени бул кооздук үчүн салынган эмес, көркөм үчүн салынган эмес, булар коопсуздук жолдун коопсуздугу үчүн салынган жолго керектүү бул курулуштар да. Ошон үчүн булар жол бүтүп жана мамлекеттик комиссия өткөргөндөн кийин жол министрлиги анын ичинен жанагы жол башкармалыгына өтөт да, ошолордун көзөмөлүндө, ошолордун кароосунда, ошолордун тейлөөсүндө болот. Бул дубалдарды кармап туруу, оңдоо, бузулган жерлерин баягы улам оңдоп туруу мына ошол башкармалыктын милдети болуп калат да. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө бул жол башкармалыгына өткөрүп бериле элек. Жаңы бүтүп мына бир жума мурда ачтык, Алмазбек Шанышбаев өлкөбүздүн президентинин катышуусу менен жол ачылды деп эсептелди, бирок бул жол бүгүнкү күнү биздин жол башкармалыкка өткөрүп бериле элек. Түшүнүктүү. Жарандык жигердүү топ өздөрүнүн ошол жүйөсүн келтирип атайын кат менен кайрылып транспорт министрлигине барышкан экен да. Кабарыңыздар барбы? Биз өчүрөлү деп атабыз да, алар макулдугун беришкен экен. Андай бериши мүмкүн, эми акыры алардын мүлкү да булчу. Акыры ошо транспорт министрлигинин мүлкү берип коюшу мүмкүн, эми ал акыры өзлөрүн өтө турган болгондон кийин мунун кээ бир эски дубалдары, баягы кээ бирөөнүн жаңы койду, кээ бир эски да жердечи. Алардын карамагында турат. Аны эски жолдон калган мүлк катары. Бирок бул жерде биздин ой мындай. Биз азыр областта карап атабыз. Бул биздин дарбаза болгондон кийин бул дубалдар ким көрүнгөн, атын жазып, здесь бул Вася или там да Ваня деп жазып, же мен сени сүйөм тиги бу деген жазып тургандай дубал болбош керек. Бул дубалдарга биз ойлоп атабыз, атайын конкурс жарыялап, ошол эле транспорт министрлиги менен бирдикте бир стилде кыргыздын улуттук мүнөзүн, маданиятын чагылдырган бир нерселер мына ушул азыр тартылып турган сыяктуу тартылыш керек. Менин оюмча ошо жана Шырдак, Алагиздин оймолору, анан кийин биздин жана петроглифтер бар, таштагы жана эски томголор, мына ошондой стилде буну бир иштеп, бир художниктер бир стил менен жасап койгон туура деген ойго келип атабыз. Анткени бул туристтер келатканда дагы ошол дубалдардан биздин кыргыз маданиятын, кыргыз тарыхын бир элестерин көрүп өткөндөй болуш керек да. Анан муну ким көрүнгөн берип, анан ар кандай жарнама, реклама, анан баланча партияны колдоо деген болбойт менин оюмча. Ошон үчүн биз ошону ойлоп, ошондой сунушту биз азыр камдап атабыз. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Каптагаев Эмилбек Саламатовичтин жоопторун уктуңуздар. Деги эле мына ушул маселени көтөрүп бир топ коомго жеткизебиз деген аракетиңиздердин жүрүшүндө бир топ нерселерди жүйө келтирип атасыздар. Маселен, казактар, ошол эле өзбектер салганы келген жарандары, Казакстандын, Өзбекстандын жарандары бир топ бизди мыскылдап атышат деген. Ошону далилдеп берсеңиз, далилдери барбы? Биз ошо социалдык тармактарда отурганда эле Аман Сүйүнбаев деген ошо казак улутунун жараны экен, өзүнүн баракчасына мындай деп жазып атат да: Кыргызстанда боом Капчагайда көненин көзү болгон балбала тастарга кайдагы бир жаман сүрөттөрдү граффитимен шимайлап тарыхый күндөлүктөргө зыянын тийгизгендерге кыргыз агайыңдар калай карап отур? Мына төмөндөгү фотолорго караңыз. Каншама гасыр адамдарынын көзүн көргөн тарыхый күндү эскертишкендери осулай корулауга болама? Агайыңдар, ата бабамыздан калган эскертишти сактап калыңыздар. Ана базуулар мен сүрөттөрдү өчүргөн дурус. Балбалатас мындай болмайды деп жазып атат. Анан алдына сүрөтүн жайгаштырды алдыңдагы. Алдына ошо балбал таштарын жана калпак кийгизип, азыркы замандын жанагы кийимдерин кийгизип койгон сүрөттөрдү, ушу 3-4 сүрөттөрдү жайгаштырып атат да, жакындан тартып ошо көлгө эс алып келген ошо биздин чет элдик жарандар дагы ушундай бул жерге жана азыркы заманда айтылып атат, селфи кылып тартып кеткен сүрөттөрүн ушинтип жазып атат да. Айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө ошо силердин көтөрүп чыккан ой мүдөөңөрдү сындап кабыл алгандардын бир топ комментарийлерин окуп чыктым да. Алар айтып атат, түшүнбөй атат, жапайчылык же болбосо бул искусстводон артта калып атышат, түшүнбөй атат деп. Же балким силер чындап эле ошону мындай жалаң гана опурталдуу же болбосо бир кемчилик жактарын көйгөйүн көрүп ошентип аткан жоксуңарбы? Эми бул
искусство деп эле эми болгону эле уят немелердин баарын тарта берсе болбойт дейм. Бул биздин тарыхыбызга дагы, биздин могу улуттун кызыкчылыгын да ойлоп коюш керек да могу сүрөтчүлөр. Эми бизде азыр мен деле мисалы бир ыр жазып эле же бирөөнү жамандап ыр жазып, эми бул поэзияга түшүнгүлө деп койсом анда кандай болуп калат? Анан бул деле искусствого түшүнгүлө дейт сүрөт ээлери, анан аларды колдоп жаткан тарап. Эми искусствого түшүнөлү десек жанагындай терс жагдары болуп атат. Эми бал таштын үстүнө качан эле тиги маймылдар чыгарып, маймылдарды отургузуп койгон, качан эле бул жерге жылаңач адамдын денеси, ушул жерде мүчөлөрү көрүнүп турат, ушул жерде эми билбейм кандай кишилер эле көрбөй атканын. Бул жерде бизди дагы колдоп ушу жакындан тартылган сүрөттөрдү чыгаргандан кийин ушу элдин баары, коомчулуктун баары дүрбөп ушу барып өчүрүп салалы, чогулгула, минткеле, бул болбойт деп эме кылып атышат да, өздөрүнүн пикирлерин келтирип атышат. Бир топ жерде ошонун ичинде Таластагы байыркы таш жазууларына, бир топ жерлерге кыдырып иликтөө жүргүзүп келдиңиздер да, Чыңгыз агай. Ошол жерде сиз мынабу сүрөттөгүдөй ыйлап аткан, айтор бир карасаң колуна ошол арактын шишесин кармап алган, же болбосо тилин сунуп турган ушундай таш балбалдарды көрдүңөр беле? Ошол балбал таш менен ошол мезгилдин антропологиялык кебе тегешпирин, ошо этнографиялык маалыматтар, башкача айтканда кийим кечеги кандай жасанып түзөнүшкөн, кийимдери кандай болгон, алардын кебе тегешпири кандай болгонун байкасак болот да. Бирок мындай алар биз дайыр жолу кайталап атабыз. Бул ошол мүрзөгө коюлган, өлүккө мисалында коюлган нерселер болгондуктан булар олуттуу мамиле кылышкан да, эч качан кандайдыр кыйшайып калган же болбосо түрөпетинен кеткен ушундай мазактоочу нерселер болгон эмес. Буларга өтө этият, кылдат мамиле кылышкан да. Анан ушул балбал таштар ошол кичинекей 30-40 сантиметрден тартып ушул бийиктиги 3 метрге чейин коюлган, балким андан дагы чоң кээ бир балбал таштар бар да. Мисалы ошол жерден өтө бир уникалдуу, ошол мисалы үчүн кээ бир чанда кездешкен тебетей кийгендери бар, чаш жасалгалар менен ар бир ошол чөнтөгү топчусунан бери кылдат түшүрүлгөн, өрүмдөрү, оймолору түшүрүлгөн балбал таштар бар да. Анан муну баягы арт-стрит, башкача айтканда көчө искусствосу деп шылтоо кылып мындай кылып алып келгенге мен такыр эле мындай бир кошулбайт элем. Эми муну ошол Ысык көлдүн деле тургундары деле көрбөй эле да, себеп дегенде элдин баары эле боомдон ары бери каттап жаткан жер жок. Мен өзүм ушул 2 жолу өтүп ушул жерден атайын көз токтотуп карадым да. Мындай бир караганда мындай зээним кейди да. Себеп дегенде буга оңбогондой акча кетти да. Мисалы ошол жерге бир 40-50 метр бийиктикте турган дубалдар. Анан ошол жерге жөнөкөй мындай бир тендек балдар чыгып барып тартышы мүмкүн эмес да. Ага атайын жанагы тепкичтерди, курулуш тепкичтерин алып барып тартыш керек экен, кран менен тартыш керек экен. Бир 30-40 жумушчу күч керек экен, 30-40 адам менчи. Мына ушунча акчаны ким бөлдү? Ушул маселе турат да. Эми ошол ушунча акча бөлүп, анан кыргыз элинин маданиятына көө жабууну ким ойлоду экен да? Кайсы адам дити бакты болду? Бул кимдин идеясы, кимдин демилгеси деген суроону коюп атасыз. Мен таң болдум да. Бул эми эгерде ушунча акча коротуп, анан элдин маданиятына көө жапкысы келген адам, демек бул элдин душманы да. Мындарыңар кандай болот анда? Мисалы, мен уккандан маалымат жыйыны өтөт деген сөздөр айтылып атат. Ошол жерге баары чогулуп алып, орто каражат топтоп анан боекторду сатып барып, өз алдынча бойойт экен, жаңы сүрөт тартат экен деп атат. Же болсо карманча эле бирөөнгө боеп салышат экен деп атат. Бул боюнча эртең Акпресс маалымат агенттигинде саат 11:30да ушу атайын тарыхчылар, сүрөтчүлөр, андан тышкары активисттер, демилгечи топтор ушу маалымат жыйын өткөрүшөт. Ушу боом капчыгайында тартылган кыргыздын менталитетине туура келбеген сүрөттөрдү жок кылуу же аларды ким тарткан, ошолорго жоопкерчиликти тартуу, андан тышкары ушу комиссия түзүү боюнча ушу толук маалымат жыйын өткөрүлөт. Маалымат жыйын ушу кыргыз тилинде өтөт деп маалымдалды. Айтсаңызда мына барып ошол жерде сүрөтчүлөр союзуна кирип тартылган сүрөттөр боюнча мындай түшүндүрмө, чечмелеп берүү жөнүндө кайрылган экенсиздер. Адамдардын баш сөөгү, чачырап жаткан балбал таштар, жылаңач дене, же болбосо бир түшүнүксүз кыйма-чийме жазууларды алар эмне деп чечмелеп беришти сиздерге? Эми бул
сүрөттөрдү азыр коомчулукка толук билинбей жатат. Коомчулук вообще такыр эле ушу көрө электери да бар экен. Мисалы сүрөтчүлөр союзу буну такыр көрбөйт. Биз сүрөттөрдү чыгарып барсак, кайсыл жерде экен, кандай экен, бул вообще такыр эле сүрөт эмес, бул көчө сүрөтчүлөр деп эми маданиятындагы бир эменин чеги болот, сүрөт тарткандын да чеги болот. Анан биз өзүңөрдү колдойбуз. Биз дагы сүрөтчүлөр союзу барып силердин биз өзүнчө акция өткөрөбүз дейт бул боюнча. Анан кандайдыр бир эме кылып сиздер чыгабыз десеңер, биз дагы барып силерди колдойбуз деп эме кылышты. Өздөрүнүн пикирин билдирип атышты. Угармандардын да оюн билүүгө кызыктарбыз. Балким угармандар сиздерге каршы бир ойлорун айтат чыгар, же балким тилектештигин билдирер. Андыктан угармандарды 65 66 10 65 67 04 телефон аркылуу байланышка чакырабыз. Эгерде ушул Бишкектен Көлдү көзөй кетип баратканда, Скөл облусунун көзөй кетип баратканда, кадимки Боом капчыгайындагы дубал сүрөттөрүнө, көчө сүрөттөрүнө сиздер көз карашыңыздар, сунуш пикириңер болсо дароо билдирсеңиздер болот. Биз жооп алып берүүгө даярбыз. Демек бул кыргыз оюн чийимдери, кыргыз көчү жана башка дегендей. Угармандар кабыл алсак угуп атабыз сизди. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Менин атым Табайкүл, мен ошо Тоң районунан төрөлгөм. Ошо жана сүрөттөрдүчү улуу кишилердин сүрөтүнө жанагындай жаман сүрөттөрдү жанаштырып, аралаштырып тартып салышканда, ошолорду деген баарын эле сүрүп салып эле мындай естественно эффект кылып койсо болот да. Өчүрүп салып эмне кылып койсо болот дейсиз? Жана Саякка Карабаевдин сүрөтүнүн жанына жаман сүрөттөрдү тартып атпайсыздарбы? Ооба. Анан ошолордучу баарын эле сырдап салып деп өзүңөр сунуш айтсаңарбы? Ошолор туура эле да. Демек сырдап салыш керек сиздин оюңуз боюнча, э? Мен да кошумчаңыз барбы? Кошумчалап кетсем да, эми бул жерден баягы өзүңүздөр жогортан бери угуп атасыздар, губернатор, байланыш министрлигине, транспорт министрлигине. Алар болсо дагы кимдир бирөөгө ишерсе, бири-бирине мындай топ тепкендей болуп атат да. Бул эми мындай бир кандай санкцияланбаган же болбосо ошол мыйзамдык бир жазалоочу рычагдар жок деген сыяктуу болупчу. Мен ошол мыга кошулбайт элем да, себептен да мен өзүм ошол мамлекеттик кызмат боюнча дагы жогорку билимим бар, адис катары айтат элем, эгерде каалоо болсо, ыкшоолук кылбаса, ошол жердеги адамдардын ишке мындай бир өзүнүн жон териси менен сезип ошого кийлигишкиси келсе, мыйзамдык ченемди тапса болот да. Мисалы бир нече Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар. Мисалы үчүн тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча, ошондой эле коомдук эрежелерди сактоо боюнча кандайдыр бир административдик чараларды, мисалы үчүн көрсө болот. Бир нече айлык өлчөмүндө айып салуудан тартып, бир нече күнгө камап коюуга чейин, же болбосо сөгүш берүү, же болбосо кандайдыр бир дагы ушул сыяктуу коомдук ишке тартуу деген сыяктуу чараларды көрсө болот. Кандай ойлойсуз Мирбек мырза? Өздөмүлүгү менен барып эле дароо өчүрүп киришсек дейт да. Эми бул боюнча бийликтегилер өздөрү айтып аткандан кийин, эч кандай уруксаты жок тартылгандан кийин бизге дагы эч кандай уруксаты жок, өчүргөнгө деле өзүбүздүн укугубуз бар. Биз деле эч кандай жоопкерчиликке тартылбайбыз. Тигилер эч кандай жоопкерчиликке тартылбагандан кийин бизде барып бул сүрөттөрдү өчүргөнгө укугубуз бар. Анан кээ бир тараптар айтып атат эме деп, искусство булар өнөрүн барктагыла, өнөрүн баалагыла деп, өнөрүн барктап, өнөрүн баалагыла деген арада биз эмне ушинтип эле баалуулуктарыбызды, мурастарыбызды талкалап кетип, тебелеп кетип, тепселеп кетип эле ушинтип ар кайсы жерибизде эле мазактап эле ушинтип берсе, анан биз каяктагы кыргыз элбиз? Өзүбүздү сактап, өзүбүзгө эме көңүл буруп эме кылбасак. Бул жерде бир купуя бир нерсе жаткандай сезилет да. Маселен, шаар ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдү карап көрөлү. Анын биринде ошол Семенчуковдун Дочь советский киргизы деген кадимки айтылуу сүрөтү кадимкидей эле тартылып турат, жакшынакай эле дээрлик. Мындай эч кандай бузуп, мазактап салуу деген жок. Ошол эле Чабандын кызы деген сүрөттөр турат да. Ал жерде талтөөндөй тартылып турат, а тигил жерде эмне үчүн мынчалык бир башалама же болбосо ушунчалык бир түшүнбөстүктү жараткан сүрөт тартылып атат? Сиздин оюңуз кандай? Бул жерде же коомчулук айткандай, Момпос үйдүн кагазына уун ороп берип атабы? Эмне болуп атат? Маселе ошол ууну Момпос үйдүн кагазына ороп эмес, ачыктан ачык эле бергенде болуп атпайбы? Мисалы үчүн ошол көргөндөр түшүнөт да, эмне үчүн ушул Мирбек мырза баш болуп ошол жаштардын ошол күйүп жанып атканына түшүнүп жатам. Мен мисалы үчүн анткени өз көзүм менен көрдүм да. Ал жерде мисалы ошол терминатор кылып балбал таш тартып турду. Мен ушул жерден бир караганда ошо үрөйүм учту да. Анан 3 балбал жетелешип, мас болуп алып жетелешип кетти. Бирөөнүн
эмеси тиги топу кийип алыптыр, алкаш. Бирөөнүн тили куюлуп калыптыр да. Шилекейи куюлуп, үчүнчүсү болсо кандай деп тигини бөтөлкөсүн кармап алып кетип баратат да. Анан ошол эле учурда бир нече порнографиялык сценкалар бар экен. Муну бир караганда байкалбайт, бирок эгерде башыңды 45 градуска же 90 градуска кыйшайтып капталынан карасаң, кудум эле ошол эротикалык сценкалар көрүнөт экен да. Бул эмне деген түшүнүк? Муну вандализм катары классификациялаш керек дагы, ошого карата жоопкерчиликке тартыш керек. Анткени эгерде ошол алардын келтирген мындай бир зыяндары ушунчалык эгерде материалдык жактан эсептегенде эгерде зор болуп кетсе, алар керек болсо төлөй албай да калышы мүмкүн да. Ошондуктан экинчи мындай иштерди кылбаш үчүн аларды катуу жоопкерчиликке тартыш керек да. Буга мен дагы бир жолу айтам, ошол жергиликтүү жетекчилерден тартып, ушу өкмөт башчыларына чейин алардын демилгеси ошол ишти кылайын деген аракети гана керек да. Кызыкчылык жок болуп атат. Биз маалымат иретинде угармандарга да айтып кеткибиз келип отурат. Мындай сүрөттөр ошол Кыргызстанда же Бишкек шаарында биринчи ирет тартылып жаткан жок. Буга чейин өзүңүздөр да жакшы билет болушуңуздар керек. Ошол эле кыргыз байбичесине колуна автомат карматып, башына жоолук салып, анан ошол жоолукка жүргөмүштү жайнатып жайып, анан аябай коом бир кыжырданган жайы бар эле да. Кайра ошондой эле сүрөт ушинтип кайталанып атканы, бул мындай атайын бир ойлонуштурулган, атайын бир отко түртүүгө арналган кадамдар эмеспи? Муну кандайдыр бир ошол маргиналдык бир топтордун кылган иши да. Ошол адамдардын эгерде керек болсо аларды психикалык дарылантууга чейин жеткириш керек да. Себеп дегенде алар психикалык жактан маргиналдык топторда изгойлор болуп калган, кандайдыр коомдон ажырап өздөрүнүн көз карашында туура деп эсептелген нерсесин коомчулукка таңуулап жатат да. Мисалы элестетип көрүңүз, мен туруп алып кайсы бир мындай бир психикалык ооруга чалдыккандан кийин анан мен бир нече сөздөрдү жазып туруп, эми ушул меники шедевр, эми ушуну окуп алсаңар силер анда маданиятыңар төмөн деп айтсам, муну ким кабыл алат мисалы да. Ушундай эле муну дагы эч ким кабыл албайт. Биринчиден, экинчиден ошол импровизация жасоонун дагы орду бар да. Мисалы үчүн дагы бир жолу айттык, мүрзө эч качан импровизацияга жатпайт. Эч качан мүрзө өлүк деген нерсе бул кол тийгис нерсе да. Ошону алып келип кандайдыр бир жерге, бүгүн ал таладагы дубалга чаптады, эртең корообузга келет. А бүрсү күнү ошол балдарыбыздын аң сезимине кирип кетсе кандай болот да? Анда баарыбыз ошол кудум Америкадагы бир кездеги геттодогу ошол жанагы негр балдардай болуп, анан жыйынтыгында коом жок болуп кетсе кандай, нигилизм пайда болот да. Бул улуттук жок болуп, биз азыр улуттук кайра жаралып жүрүп жатат дейбиз, бирок биз көрбөй жатпайбызбы ошол нерсеничи? Мындан сырткары алар тартканда айтып атышат да, биз жөн гана алып келип тартып койгон жокпуз. Бул деген атайын Германиядан чакырылган, башка өлкөлөрдөн келген мыкты-мыкты сүрөтчүлөрдүн эмгеги, анын несин көрө албай атасыңар. Силер ошон жаман көз менен карасаңар, жаман нерселер көрүнүп атат көзүңөргө деп атат да. Азыр сөзүбүздү бир самнайын уланталы, угарманды кабыл алып. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизди угуп атабыз? Мен болсо Бишкектен Өмүров Алмаз аты жөнүм. Угуп атабыз? Абдыбек мырза жакшы тема козгоп атасыз. Анан мен угуп алып азыр эмне деп неметерин билбей уже мындай нервден чыктым да өз алдымча. Анан эми бул байкелер колунан келишинче жан жүрүп көргөнүн эле айтып атат, калпын деле угуп отурган кишиге сезилет, ким калп айтып атат, ким акчылыктан айтып атат. Анан бул байкелерге мен кошулам. Ал турбай азыр мына убактысын айтса, эртеңги биринчи күнү барып өчүрөбүз десе, мен чогуу барып өчүрүшкөнгө даярмын. Буларга бийлик тарапта унчук болсо, Каптагаев болсо башка нерсени айтып койду. Анан давайте элдер эми ошол эле элдин ичинен чыгып аткан балдар болот да, ажен эмнеге 700 000 сом короткондой жакшынакай элдин менесин айтып койбойт. Же жана сайткана шырдакты тартып койбойт. Демек булардын да жана сүрөттүн арасында идеологиясы бар экени көрүнүп турат да. Анан андайга могу жаштар жакшынакай эле жин эместен кызылгандуулук калтырбастан эле жакшынакай барып өчүрүп таштайлы. Мончанчы күнү баралы деп айтсаңыздар, ошончу күнү баралы. Мага окшоп угуп аткандар көп эле болсо керек. Албай атканы канча биз. Мен ушуну билгисейин дедим эле оюмду. Рахмат айталы байланышка чыкканыңызга. Кандай дейсиз? Эми бул боюнча биз дагы азыр алдыда катардарыбыз дагы ушул.
Биз чогуу барып сиздерди дагы колдоп, сиздер менен дагы биз барып өчүргөнгө даярбыз. Бирок биз мыйзам чегинде ушул тарткандарды жоопкерчиликке тартуу жана өздөрүнүн колунан жасаган, өздөрү колдоо менен жасаганды жоопкерчиликке алып, бир мыйзам жагынан карайлы дегенбизде, анан азыр бизди баардыгы колдоп атат. Биз түнү менен барып дагы ушуну өчүрүп салалы дейт. Бирок биз ошо коопчулук көрсүн, ушуну өздөрү баалап, мындан кийин кайталанбасын, ушу жоопкерчилик тартсын. Эгер бул акыркы жол эмес, бул дагы башталат, бул дагы бир башка жерге тартышат да булар. Булардын кылыгы билинип эле турат. Андан тышкары ушу окурмандарга, угармандарга кайрылып кетет элек, ушул кыргыздын баалуулуктарын, мурастарын, тарыхый мурастарын ушу мазактап жаткан сүрөттөргө колдоо көрсөтүп, ушу биз мындан аркы кадамдарыбызга чогуу бирге баралы деген эле тилек. Урматтуу радио көрөрмандар, убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Биз атайын чакырууну кабыл алып келгениңиздерге сиздерге алкыш айталы. Ал эми келбей калган тарапты мен дагы бир рет эскертип айтайын. Коомчулук айтып жатышат, мына ушул ушунча сүрөттү тартып, ушунча каражатты бөлүп бериптир дагы, анан өздөрүнүн кызыкчылыгын да көздөп атын чыгарганга аракет кылышкан деп Бир Бол партиясына ушу кине коюп атышат да. Ушундай кине коюп жатат, сиздерге келип эфирге катышып, бар жогун айтып, ооба бул биздин тиешебиз бар, же болбосо жок, бизди жөн жерден күнөөлөбөгүлө деп акта кара деп айтып берсеңиздер деп атайын өкүлдү чакырдык эле. Атай мырзаны макул деп макулдугун берген, бирок эмнегедир байланышкан да жок, келген да жок. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы сүрөттөрдү тартты деген атайын топко алардын өзүнүн атайын дарегине, электрондук дарегине кат жазып, телефон чалып да кайрылдык. Алигиче эч кимден жооп болгон жок. Мындан сырткары ошол сүрөтчүлөр союзунан чакырганбыз. Алар өздөрүнүн пикирин айтып, келебиз деп жазышкан, бирок эмнегедир алар да келген жок. Катарыбызды толуктап келген тарыхчы Чыңгызхан Амантур уулу болду. Жана ошондой эле ушул сүрөттөрдү өчүрүү боюнча күйүп бузуп чуркап жүргөн жаш активисттердин бири Мирбек Асандалиев келди. Кандай жыйынтык чыгарат, коомубуз өзү дагы иргеп, талдап, жыйынтыгын ичинен чыгарып бир бүтүмгө келет деген ниеттебиз. Кандай болгон күндө дагы кыргыздын улуулугун, кыргыздын намысын, кыргыздын абийирин эч ким төбөлөбөсүн деген ниет. Ал эми иштен чыккан ири жылан болуп, ошолорго жол ачып берип, ким бирөө чыккынчылык кылып жаткан болсо, аны абийирине коюп, эл сотуна койсо туура болор. Бар болуңуз. Кызматыңыздарда мен Албек Казиев болдум.